21 февраль эне тилдин эл аралык күнү. Бул күнү 1999 ЮНЕСКОнун эл аралык уюмунун 30-сессиясында белгиленген. 2000 бери тил жана маданий түрдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында бир топ өлкөдө белгиленип келет. Бул майрамды бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп аташат. ЮНЕСКонун изилдөөлөрү боюнча орто эсеп менен 6000 жакын дүйнө тилдеринин жарымы жакынкы арада жоголуп кетүү коркунучунда турат. Дүйнө жүзүндө 2000ден 4000ге чейин улут жана 3000ден 6000ге чейин тил бар экендиги айтылып келет. Эң көп колдонулганы Кытай, англис, араб, испан, орус, португал, француз жана хинди тили болуп саналат. Кыргызстанда тилчилер кыргыз тилин өстүрүүгө эч кандай зарылчылык жок экендигин, ал өзү көркөм сөздөргө бай тил экенин айтып келишет. Тилдер биздин материалдык жана мүдөлүк мурастарыбызды сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. Эне тилди жайылтууга болгон бардык кадамдар тилдик түрдүүлүктү жана көп тилдүү билим алууну камтыйт. Дүйнө боюнча тилдик жана маданий салттардын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтпөстөн, бири-бирин түшүнүү негизинде тилектештикти, чыдамдуулукту жана пикир алышууну чыңдайт. Эртеңки тил тагдырына кам көргөнүбүз, кыргыз элинин улут катары сакталышына, өсүп өнүгүүсүнө камкордук көргөнүбүз, өз эне сүтү менен келген көркөм тилибизге болгон сезимин ойготуу үчүн мекенчилдик керек экенин эстен чыгарбайлы. Залкар акын жазуучубуз айткандай, улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн.